Rajab, hayırlı geçin menen. Menin dişimde Japar деген bala salып berdi. Mede Leningradskiy остановкасының жанында тұрат екен. Өзінің апасындай мені төрге отырғызып алып, жақсынаққа салып берді. Анысында чоң рахмат. Жапарды тап берген сілерге рахмат. Сізді тап берген азаматқа рахмат. Бирок элдин батасы тип азаматтай бала эметсе ден соолугу эметип чынар теректей бирдей берсин. Менде болгон жакшылык менин баарсын ушу балдарга тилейм. Бектемир деген бала иштейт экен, баарыстан өз энесиндей келиңиз отуруңуз деди. Чынар теректей өзө берсин, жемиштүү болсун, өзүнүн эмесин бүт элге берсин. Башка айтарым жок. Анан азамат болсо келсе, кайрылып кетсе жакшы болмок. Ага бөтөнчө элдин батасы биякта. Ден соолугу күч болуп, ошончо элдин батасы тип азаматым аман эсен айыгып келсин. Сизге да чоң рахмат. Болгон сөзүмдүн баасы ичиме батпай турат. Анын баягы сүйүнүштүн артында кичине эмелерде болуп, кичине кыйналып турам. Ошо. Бардыңарга жакшы келек, тынччылык, өркүндөй бергиле. Чынар теректин биринде бүрдөп, шагыңар ийиле берсин. Балдарга жакшылык тилейм. Мынакей Жапар балам салып берди. Рахмат. Эми бир жол көргөзүп болду. Урматтуу бир туугандар, мына Кудайга чексиз шүгүр, биздин бүгүнкү иш алып баруубузга ушундай бир туура көз караш менен карап, ишеним артып, ушундай бир ийгиликтүү иштердин болуп жаткандыгы бизди кубандырат, сүйүндүрөт. Анткени ушул сиздер видеодо көрүп кубанычы койнуна батпай, өтө сүйүнүчтө турган эненин сүйүнүчүн көргөндө, деги эле энелердин жүзүндөгү жылмаюуну сүйүнүчтө гана көрөйлү. Энелердин жүзүндө эле эмес, жүрөгүндө болсун сүйүнүч. Анткени энелер сүйүнгөнгө татыктуу, себеби бизди ушундай кыйынчылыкта көтөрүп, чоңойтуп, төрөп, өстүрүп, дүйнөгө келишибизге себеп болгон асыл жандар. Ушул Лена апабыз, сиздер көрүп турган Лена апабыздын ошол оозунда тиши жок, бир тамактанганда өтө кыйналып келген энекебизге ошо өзүнүн мээримдүүлүгү менен, кайрымдуулугу менен, боорукерлиги менен ошол тиш доктор иштеген биздин врач байкелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби ошол Алмаз деген бир тууганыбыз, ошол эле Жапар байке, сизден Кудайым эки дүйнө бактылуу болсун. Уул кызыңыздын урмат сыйын көрүңүз. Анткени ушул апабыздын жүрөгүндөгү сүйүнүчү сизге өтө чоң ыраазычылыкты, Кудайдын ыраазычылыгын алып келген болсун. Ушундай агаларыбыз, үлгү болчу агалары көп болсун. Анан бул жерден дагы бир эскертип айтып коючу нерсе, биз бир кимдир бирөөлөрдү реклама кылуудан алыспыз. Жөн гана бир жакшылык кылууда жарышайлы, ушу бирибизди көрүп үлгү алайлы деген гана максатта муну чагылдырып коюп атабыз. Ошон үчүн бул ишти кылып туруп мактануудан алыспыз. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, ар бир нерсени көргөнүңүздө туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Жана ушул бата тилек берип, ошол комментарий жазып, ошол бир жүрөк кубанарлык жакшы бир жылуу пикириңизди калтырып койгонуңуз дагы бул ашыкча болбойт. Ошол биздин каналга да катталып, көп жакшылыкка себепкер болуп туруунун жолдорун издейли. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Жакшылыкта бирге бололу.